Садыр Жапаров ачкачылык жарыялаган теңиз бөлтүрүктүн жубайы жана көзөмөл кассалык машина тууралуу. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде ачкачылык жарыялаган Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы башкаруучусу теңиз бөлтүрүктүн жубайы жана көзөмөл кассалык машинага байланышкан суроолорго жооп берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Кумтөрдүн мурдагы башкаруучусу азыр камакта жаткан теңиз бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялады. Ал бул кадамын жолдошунун күнөөсү жоктугуна көңүл бурдуруу максаты менен түшүндүрдү. Ошондой эле теңиз бөлтүрүктүн эч кандай айыбы жок экенин белгиледи. Негизи кандай болгонун айтып берсеңиз. Ал жакта алтын уурдаган фактылары болду беле? Алтын жагынан эч ким 1 грамда уурдай албайт. Көзөмөл системасы жакшы коюлган. Бул жагынан канадалыктарга эң жогорку баа берсек болот. Ал эми акча жагынан уурулуктар болгон. Бул эми адамдык фактор. Кумтөрдү иштетиш үчүн күч, май, автотетиктерди, алтын казып алууга керектүү шаймандарды сатып алышат. Жумушчуларды тамак менен камсыз кылууда азык-түлүк сатып алышат жана башка толтура кызмат көрсөтүүлөр болот. Ушул маселелерден акчалар уурдалган. Пендечилик экен да. Мамлекет билбей калат дешсе керек. Жакшылап көздү чоң ачып текшерсе баары чыгат. Мен теңиз бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттин окуругусун 1 сомдун артынан кубалап барат. Уурулук, ашыкча ысырапкорчулук болбосун, таза иште деп какшап келгем. Тилекке каршы ушундай болду. Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп коюшсун. 1 топ сумма кайтарылды деп 1 апта мурда башкы прокурор айтып атты эле. Толук кайтарып коюшсун. Андан кийин укук коргоо менен сот органдары үй камагына чыгаруу маселесин карашса керек. Буларды түрмөдө чирители деген эч кимдин ою жок. Нарынга болгон акыркы иш сапарыңыздын алкагында ал жактагы соодагерлер менен жолугушуп, алардын көзөмөл кассалык машина маселеси боюнча суроолоруна жооп бердиңиз. Ошону менен бирге тийиштүү тараптарды чакырып кеңешме өткөрөм дедиңиз эле. Бул маселе боюнча Бишкекте да митингдер өткөнү маалым. Ушулар боюнча сиздин пикирди уксак. Көзөмөл кассалык машина боюнча толук маалымат берейинчи. Карапайым, жөнөкөй соодагерлер илгертен бери эле салыкты жашырбай төлөп, мамлекетти багып, орточо бай жана олигархтарды байытып келет. Сөзсүз түрдө ай сайын 2000ден 5000 сомго чейин патент алышат. Эгер 5000 сомго ай сайын патент алсаң, жылына 60 000 сом патентке төлөйсүң. Дүңүнүн сатуучулар менен олигархтар дүңүнүн сатып, патенттерге жамынып, 1 тыйын салык төлөбөй кетип калып жатышат. Биз карапайым соодагерлер, силердин 1 жылда саткан товарыңар 8 миллион сомдон ашпаса, патент албай эле койгула. Патентке акчаңарды коротуп, эмне кыласыңар? Болгону көзөмөл кассалык машина колдонгула. Көзөмөл кассалык машинады да бекер берели. Силерден болгону сатып алуучуга чек берип тургула деп суранып жатабыз. Дүңүнүн сатуучулардан счет фактура алгыла. Мамлекет силерден эмес, дүңүнүн сатуучулардан, бай бизнесмендерден салык алалы. Карапайым калкты кыйнабайлы. Эртерээк бутуна туруп алышсын деп айтып атабыз. Мындан сырткары мурдатан берки бүгүнкү күндө иштеп жаткан патент мыйзамдары боюнча 1 патент 1 эле киши үчүн болчу. Биз өзгөртүү киргизип жатабыз. Мындан ары көзөмөл кассалык машинаны колдонуп, саткан товары 8 миллион сомдон ашпаса, үй бүлөсү дагы ошол эле көзөмөл кассалык машина менен иштей берет. Жана аларга эч кандай салык төлөнбөйт. Мисалы аялы бошобой жатса, күйөөсү же кызы, же баласы дагы 1 точкада 1 эле көзөмөл кассалык машина менен соода кыла берет. Эгер соодаң 1 жылда 8 миллиондон ашса, анда 30 миллион сомго чейин 1 эле пайыз төлө. 30 миллиондон ашса, анда салык кодекси менен иште деп атабыз. Көзөмөл кассалык машинага каршы чыкпаш керек. Көзөмөл кассалык машина колдонуш үчүн бухгалтер жалдашыбыз керек экен. Түшүнбөй жатабыз деген шылтоо болбош керек. Бүт дүйнө жүзү эбак эле көзөмөл кассалык машинага өткөн. Көзөмөл кассалык машинанын жакшы жери эч ким салыкты жашыра албай калат. Көзөмөл кассалык машина киргенден берки салыктын көбөйгөнүн айта кетейин. Мисалы, Кайнар тойканасы 2021 жылы 192 500 сом салык төлөсө, 2022 жылда 2 миллион 522 800 сом салык төлөдү. Аспан тойканасы 2021 жылы 567 000 сом салык төлөсө, 2022 жылы 2 миллион 879 600 сом салык төлөдү. Бул 1 эле жылда болгон жыйынтык.
Биз салыктын тарифтерин 1 тыйынга дагы көтөргөн жокпуз. Мурдагы эле тарифтер же салыктын жаңы түрлөрүн киргизген жокпуз. Салыктын өз убагында көп чогулушу бул силердин эмгек акыңардын көбөйүшү. Пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшү, мектеп, бала бакчалардын салынышы, жолдордун асфальттанышы жана армияңдын күчтөнүшү. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм. Маектешкен Медербек Шерматалиев. Булак кабар кечи.